Баткен районунун Бужум айылында кыргыз-өзбек айыл-чарба жарманкеси өттү. Жарманкеге Өзбекстандын Сох районунун дыйкандары, ишкерлери катышып, түрдүү мөмө жемиш, буюмдар арзан баада сатылды. Эки тараптуу мындай жарманкелер кыргыз-өзбек дыйкан фермерлердин жана ишкерлердин кызматташуусун жакшыртат жана тажрыйба алмашуу, достук соода-экономикалык байланышты чыңдайт. Кыргыз-өзбек азык-түлүк жарманкесинин ачылышы менен куттуктаймын. Мындай иш-чара биздин районубуздун бардык айыл өкмөттөрүндө өтүп атат, системалык түрдө. Бүгүн мына сиздердин айылыңызда дагы өтүп атат. Жарманкенин максаты азык-түлүк коопсуздугун алдын алуу, базар бааларын турукташтыруу, калкка арзан баада сатып алуусуна шарт түзүү. Жыйынтыгы көрсөткөндө эт бул жолу 580 сом, картошка 50 сомдон сатылды. Айыл-чарба жарманкелеринин өтүшү жергиликтүү дыйкан фермерлердин азык-түлүктөрүн сатып өткөрүүгө жакшы шарт түзүлдү. Рахмат, ушундай жарманкелер тез болуп турса, элибизге, жерибизге жакшы болот эле. Баткен облусунун бардык район шаарларында өтүп жаткан жарманкелер азык-түлүктүн бааларын туруктуу сактоого шарт түзүүдө.